Данакей Иманов атындагы жалпы орто билим берүү мектеби 5-класс. Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн. Кыргыз адабият сабагы. Саламатсыздарбы? Сиздер менен мен кыргыз тил жана адабият мугалими Деркенбаева Айткүл Чыныбековна. Сабагыбыздын темасы Чыңгыз Айтматов Чыпалак бала. Чыңгыз Айтматовдун өмүр баяны жана Чыпалак бала жомогу боюнча маалымат алабыз. Чыңгыз Айтматовдун өмүр баяны жана жомоктон кеңири маалымат алуу менен ой жүгүртүүлөрүбүздү өнүктүрөбүз. Ынтымактуулукка, адептүүлүккө тарбияланабыз. Бул биздин сабагыбыздын максаты. Кыргыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун өмүр баянына токтолоодун алдында ырды окуп кетмекчимин. Биздин Чыңгыз калеминен таматпал, дүйнө элинин бүт тилине жагатал, ар бир жазган чыгармасы туу болуп, адамзатка чырак болуп жанатал. Заманыбыздын залкар жазуучусу, кыргыздын баатыры, көөнөргүс талант, көркөм сөздүн устаты Чыңгыз Айтматов 1928 жылы 12 декабрда Талас өрөөнүндөгү Шекер айылында туулган. Атасы Төрөкул көрүнүктүү партиялык кызматкер болгон. Энеси Нагима билимдүү киши болгон. Мугалим болуп иштеген. Жаш Чыңгыз орусча, кыргызча көп окуган. Көркөм адабиятка болгон кызыгуусу эрте эле ойгонот. Анын чыгармалары көптөгөн тилдерге которулган. Жазуучунун чыгармасын окубаган кыргызда эч бир адам жоктур. Анын даңкы бир гана кыргыз элине эмес, дүйнө элине да белгилүү. Айтматовдун чыгармалары дүйнөнүн 170тен ашык тилине которулган. Кыргыздын атын ай-аламга таанытып, өз таланты менен жалпы адамзатты таң калтырып да, тамшандырып да келет. 2008 жылы залкар жазуучунун 80 жылдык мааракесине багышталып, Чыңгыз Айтматов жылы деп жарыяланган. Жазуучунун 80 жылдык салтанаты Америкада, Францияда, Бельгияда, Швейцарияда, Санкт-Петербургда, Москвада, Түркияда, Орто Азияда өтө зор урмат менен белгиленип өттү. Ушундай дүйнөлүк даңкка, кадыр-баркка эгедер болгон адам кыргыздын эң жөнөкөй уулу Чыңгыз Айтматовдун Чыпалак жомогуна көңүлүңөрдү бурабыз. Чыпалак бала. Чыпалак деген бала Чыпалакта эле болгон бала экен. Аны элден мурун төө жеп коет. Чыпалак балдыркандын жалбырагына көлөкөлөп уктап калса, ошол жерде оттоп жүргөн төө жалбырак менен кошо аймап коюптур. Төө жутканын билбейт, кепшегенди билет, деп ошондон улам айтылып калган тура. Чыпалак төөнүн ичинен чыңырып, жардам сурайт. Аны уккан абышка кемпир төөнүн курсагын жара тартып, баланы куткарып алыптыр. Анан карышкыр жутуп алганы андан кызык. Бир күнү желип жортуп келатып карышкыр Чыпалакка жолугуп калат. «Керең деген сен кимсиң? Жалмап коеюнбу?» дейт карышкыр. «Кой антпе», дейт Чыпалак. «Өзүңө жаман, ит кылып салам». «Ха-ха-ха», лап каткырат карышкыр. «Карышкыр ит болуптур дегенди сага ким айтып жүрөт? Ушу тапандыгың үчүн жейм сени», деп карышкыр баланы жутуп алат. Жутуп алып, эсинен чыгып кетет. Бирок анан эстен чыгарышты көрүп ал, бөрү бөлтүрүктүн күнүн көрбөй азап тартат.
Койлорго жакындап келатканда эле ичинен чыпалак кыйкырат. Эй койчуман, уктаба. Мен Көкбөрү коюңа кол салганы баратам. Карышкырдын айласы кетет. Жерге оон алактайт. Эки капталын кабат. Чыпалакка эмне? Ого бетер кыйкырат. Эй койчулар, чуркагыла бери, уургула мени. Койчулар карышкырды кууп калат. Карышкыр куйругун кыпчып качып берет. Кууп келаткан койчулар өздөрү айран таң. Бул эмнеси? Бөрүнүн өзү качып баратат да, кууп жеткиле деп кыйкырып баратат. Карышкыр болсо эптеп качып кутулат. Бирок кутулганда эмне? Курсагы ач. Ошентип кайда барса да мал жаанга жакындар замат ичинен чыпалак кыйкырып, карышкырдын айласын түгөтөт. Арыктап өлө турган болот. Азууларын шакылдатып, эми эмне кылам? Кайда барсам? Балейни өзүм башыма үйүп алдым, деп соолуктап жатат. Анда ичинен чыпалак шыбырайт. Ташматка бар, койлору семиз. Байматка бар, иттери дүлөй. Эрматка бар, койчулары уйкучу. Карышкыр уңулдайт. Айтканыңа көнбөймүн. Андан көрө адамга барам да ит болуп жалданып алам. Деп ошентип карышкыр ит болуп жалданып калган экен. Сабагыбызды суроолор аркылуу бышыктайлы. Чыңгыз Айтматов канчанчы жылы туулган? Чыпалак бала жомогундагы каармандар кайсылар? Атап бергиле. Чыпалак баланы адегенде ким жутуп алат? Сугалак карышкыр чыпалакты эмне кылат? Баланын аты эмне үчүн чыпалак? Карышкыр кантип ит болуп калат? Сөздүк менен иштеп көрөлү. Төө, верблюд, жалбырак, листья, жутуп алды, проглотил, карышкыр, волк, чыпалак бала, мальчик, спальчик. Эми элдик айтымга көңүл буралы. Баш бармак, бадал иймек бул сөөмөй, ортон оймок, аты жок, чыпалак. Биз окуган жомок чыпалак жөнүндө болду. Үйгө тапшырма. Жомок боюнча түшүнгөнүңөрдү ата-энелериңерге айтып бергиле. Жомок боюнча суроолор менен иштегиле. Чыпалак баланын сүрөтүн тартып, телефон аркылуу мугалимиңерге жибергиле. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта болгула балдар.